Ассаламу алейкум. Сиздер менен Актылек Капаров. 2022 жылы Садыр Жапаров самолет менен учкандагы чыгым республикалык бюджет боюнча 140 миллион сомду чапшый турганын ноябрь айында депутат Дастан Бекешев билдирди. Президентибиз бизнес жет кызматынын давамат колдоноору 5 манжабыздай белгилүү го. Шотландия, Казакстан, АКШ, Кытай жана башка сапарлар ичен. Маселен, Садыр Жапаров Глазгодогу конференцияга учуп баргандагы 1 сааттык чыгым эле $11.700 башын жуткан. Бул демек 1 саат үчүн 1 миллион сом сарпталган. Тек президенттин басма сөз кызматынын маалыматына ишенсек, Жапаровдун мындай бизнес-класс учагындагы каттамдардын көбү бюджеттен тышкары болгон экен, же болбосо бепбекер. Лизингке алганга чейин учуп көрүүнү каалашыптыр. Биз президенттин самолет каттамдарын шаардана кылган сайын дакансалар, фейктер, троллдор не деп жазат дебейсиңерби? Анан эмне, эшек минип барсыңбы деп калышат. Азыр мен аларга жооп кайтаруунун оңуту келип туруп. Кезинде Сооронбай Жээнбеков, Роза Отунбаева деле эшек-бешек же эч кандай бизнес жетсиз эле кадимки эле каттамдагы учактар менен мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечип келишкен. Балким бул акча үнөмдөө же пиар үчүн жасалган амал болсо болгондур. Бирок башка мамлекеттердин президенттерин карагылачы. Алар өз жарандары менен бир учакка отурганы кадыресе эле көрүнүш. Эми сөздөн ишке. Эсиңердеби? Bir ay murda биздин команда Жапаров Астанага Embraer Legacy 600 бизнес класс самолетунда учканын кабарлаганбыз. Акипресс басылмасы Садыр Жапаров Казакстанга келгенин далилдеген видео жарыялады. Embraer Legacy 600 учагына мүнөздүү 2 тилкени бул жерден да көрсөк болот. Биздин иликтөө чыккандан кийин президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев биз айтканды өзү бышыктап, компания бортту бекер берди деп жооп берген. Биз азыр бул учактардын бирин лизингке алуу мүмкүнчүлүгүн карап жатабыз. Биз менен иштешер болгон компания бул учакты бизге Астанага бекер берди. Биз болгону май куюуга кеткен чыгымды көтөрдүк. Жакынкы аралыкта учактардын бирин лизингке алуу боюнча чечим кабыл алынат деген эле Султанбаев. Урматтуу урадар, бул учак 27 ноябрда Грузиядан Бишкекке учуп келди. 2 күндөн кийин 29 ноябрда Embraer Legacy 600 Жапония борбору Токио эл аралык аэропортунда конду. Не деп ойлойсуңар? Кантип эле Садыр Жапаров Жапониянын императору менен жолугуу үчүн Токиого учуп кетти деппи? Ооба, Садыр Жапаров эмес, Акылбек Жапаров латвиялык компаниянын жеке учагы менен Жапонияга барыптыр. Биз муну кантип билдик? Айтып берейин. Караңыз, 29 ноябрда эртең мененки саат 10:00 бул жеке учак Бишкектен көтөрүлгөн. Бир нече сааттан кийин ал Монголиянын аймагында пайда болду. Бизнес жет Улан Батыр аэропортунда 2 сааттай турган. Андан соң Жапонияга учкан. Ал эми 29 ноябрь кечинде Токио убактысы боюнча саат 22:13 бул учак Ханеда аэропортуна келиптир. Танкалар кокустук эмнеде? Ошол эле күнү кечинде Жапаровдун Жапонияга келгени тууралуу өкмөтүбүздүн сайтында кабар пайда болгонун айтпайсызбы? Болгондо да жарыяланган сүрөт биздин бизнес класстагы учак конгон Ханеда аэропортундагы сүрөт болуп чыкты. Достор, эсиңиздерде бекен, 1 ай мурун Садыр Жапаров дал ушул самолет менен Казакстанга учуп барган. Ошондой эле 20 октябрда Акылбек Жапаровдун Арменияга иш сапары болгон. Бул фото сүрөттөрдүн биринде береги учактын көлөмү менен казак делегациясынын учагынын айырмасын байкайлычы. Бул жерде да таң калыштуу кокустукка кабылабыз. Ошол эле күнү 20 октябрда Embraer Legacy 600 Еревандагы аэропортко конуптур. Демек, биз министрлер кабинетинин жетекчиси Токиого дал ушул бизнес жет менен учкан деген тыянак чыгарсак болот. Баса, булар өкмөт жарыялаган сүрөттөрдө да, видеодо да кайсы самолет менен барып келишкенин көрсөтүшкөн эмес. Ал эми 3 декабрда Embraer Legacy 600 борту ошол эле каттам менен Жапониядан Кыргызстанга кайтып келди. Алгач Монголия борборуна конуп, бир нече сааттан кийин учак Бишкекте пайда болду.
Эми Токиодон Бишкекке кайткандагы учактын чыгымы канча миллиондун башын жутарын тактап көрөлү. Кеттик. Ачык маалыматта бул класстагы учак үчүн кеминде 1 саатка $6,500 коротулат экен. Radarbox сайтынын маалыматында Кыргызстандан Жапонияга учуу 9 саатка созулат. Кайра кайтканда деле 9 саат. Жалпысынан 18 саат. Эми 18 саатты $6,500 көбөйтсөк, $117,000 эсеби чыгат экен. Башкача айтканда, дээрлик 10 миллион сом керектелет. Бул нерсе менин бүйүрүмдү кызыткан суроого бийлик ээлери не дейт? Февраль айындагыдай рейстин чыгымдары бюджеттен тышкары каражат эсебинен жабылат дешеби? Же президенттин Нью-Йоркко болгон иш сапары сыяктуу тез учуп жетүү керек болчу дешеби? Же 1 ай мурдагы Садыр Жапаровго окшоп бекер учушту экен? Кандай деген күндө да мурда жеке учакта Садыр Жапаров гана учат деп келсек, мындан ары Акылбек Жапаров да андан кем калбайм дегениби бул. Республикалык бюджеттин тартыштыгы ушул жылдын аягына чейин дээрлик 35 миллиард сомду түзөрү айкын. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин иликтөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.